Чечкиндүүлүгү жок энергия пайдасыз куройт. Көпчүлүк адамда өтө көп энергия бар, ашып ташып турат. Ошол күчтү бир чекитке багыттоочу концентрация жетпейт. Энергия чанда адамды кездешүү деле сапат эмес. Айланаңа көз чаптырсаң, тааныштарыңдын арасынан деле энергиясы көп адамды кездештиресиң. Алардын баары ийгиликтүүбү? Албетте андай эмес. Эмнеге? Себеби алар дайыма энергиясын жоготуп турат. Ары бери дайынсыз, пайдасыз иштер менен алектенип отуруп, бүтүндөй бир күнүн пайдасы жоготуп алышы мүмкүн. Андай адамдар эртти күчтөп, энергиясынын максатын көздөй багыттай албай жатканын билдирет. Аларга жетпеген эң башкы нерсе чечкиндүүлүк. Жөнөкөй эле нерседей көрүнөт, бирок аткаруу оңой эмес. Мисалы, бүт эле ишиң барбы? Бар кыл. Аткарыш керек болгон иштерди иреттеп, энергияны туура багытта жумшап, эртти бекемдөө ар биринин колунан келе бербейт. Энергияңды бекем чечкиндүүлүк менен толукта. Ошондо буга чейин болбой келген иштердин баары ишке аша баштайт. Которгон жана үн коштогон аксакал.